Туризмдин чордону болгон Чолпон Ата шаары быйыл учурдагы кырдаалга карабастан өзгөчө жашылдандырылып, көрктөндүрүлүүдө. Бул жакшы кадамды 2 жыл мурун ачылган Чолпон Ата шаардык муниципалдык арал жашылдандыруу ишканасы ишке ашырууда. Жыл сайын шаардык каржыдан чоң суммадагы акча көрктөндүрүүгө бөлүнүп келсе, быйыл аталган ишкананын зор аракетинен улам ал каржынын жарым бөлүгү үнөмдөлгөнү турат. Учурда шаардын ичине 7000ден ашык гүл, 100 туя жана башка бак-дарактардын түрү отургузулду. Алардын кутучаларында ишкананын жумушчулары катуу шамалдан кулаган теректерден өз колдору менен жасашкан. Союз убагында бул Зеленстрой абдан жакшы ишкана болуп турган. Улардын тамчы айылында 60 гектар мындай айтканда питомникке жери бар эле, ошол жерде дагы теплицалары бар эле. Бүгүнкү күндө анын баары таланып, тонолуп кеткен, бирок 23 гектар жери менен бизге тамчы айылынан өкмөттөн кайра берилген. Бирок теплица аякта бүгүнкү күндө баягы колдонууга абалы начар, мындай айтканда болбойт. Ошондуктан биз былтыр долбоор түзүп мэрия менен анан Ысык Көл областтык өнүгүү фондусуна бергенбиз. Өзүбүздүн долбоорубуз ал тараптан колдоо алып, быйылкы жылга бир теплицага акча каражаты бөлүнүп берилген. Тендерди болсо өзү өнүгүү фондусу өзлөрү ойнотуп, бизге даяр теплица салып бермей болушкан бул жылга. Күнөскана салуу максаты ишке ашканча иш билги жетекчи ишкананын короосун пайдаланып түрдүү бак-дарактардын, гүлдөрдүн питомнигине айланткан. Булардын бардыгы тиешелүү деңгээлде өскөндө шаар ичине отургузулат. Быйыл биз 500 балаты отургуздук, дубтан отургуздук, каштандан отургуздук, 250 дана. Ошондой книжка туя отургузулду. Ошонун баары жумушчулар менен аракет кылып, быйыл жакшы жумуш кылып атабыз. Шаарга 100 туя отургузду. Ящиктери баары технологиясы менен дренаж жасалып, убагында сугарылып, убагында дарысын берип, убагында подкормкасын бергенге аракет кылып атабыз. 80 ящик дагы гүлдөр менен отургузулат. Гүлдөрдүн ар кандай быйыл өзгөчө гүлдөрдү отургузганга аракет кылдык. Жаңы гүлдөрдү ошонун баарын багып, сугарып, аракет кылып атабыз. Шаар үчүн көрккө бөлөгөн түрдүү гүлдөрдү өзгөчө кутуларга отургузушуп, ага көмгөргөн жумушчулар учурда тынымсыз иштешүүдө. Быйыл шаар боюнча башка гүлдөр отургузулуп атат. Петуния, сальвия, георгиндерден бөлөк гацанияны, агерентум, ошол гүлдөрдү отургузганга, жашылдырганга аракет кылып атабыз. Болуткучуларга баарына кара топурак салынып, дренаж жасалып, убагында сугарылып, убагында отолуп, убагында дары-дармегин подкормкасын бергенге аракет кылып атабыз. Азырынча күнөскана салынып ишке берилгенче бул гүлдөрдү сатып алышууда. Ага шаардык мэрия тарабынан атайын акча каражаты бөлүнгөн. Бул жылдан жылга ошо бюджетти да кичине өйт боюнча да биздин шаардык кеңештин депутаттары да колдоп, ошол ишкананын материалдык техникалык базасын чыңдоо боюнча дагы бюджетте бизде пландык акча каражаттарга каралган. Анан быйыл болсо 2020-жылга ошо гүл отургузуу, бактарды өстүрүү, бактарды отургузуу, жаңы көчөттөрдү отургузуу биздин ыйгар мыкты өкүлчүлүктөн атайын тескемесин аткаруу максатында 3 айлык жарыяланган. Ошол 3 айлыктын алкагында мына биздин МТС ишканасына ушул жазгы гүлдөрдү отургузуу боюнча жашылдандыруу, көрктөндүрүүгө 400 000 сомдун тегерегинде биринчи 6 айлыкка ошол каралган. Чолпон Ата шаарынын Борбордук көчөсүн өзгөчө көрккө бөлөгөн түрдүү гүлдөр шаар тургундарына гана өзгөчө маанай тартуулабастан келген меймандардын, эс алуучуларга да жагымдуу. Туризмдин шаары дал ушундай көрктүү болуусу абзел. Айсел Тилек кызы, Асылбек Касенов, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Чолпон Ата шаарынан.